Assalamu alaikum qadırman telekörücüler. Nazarınızlarda Rayyan tele berüsü. Bugünkü berüsde bala tarbiyaloo turasında söz kılmakçıyız. Bugünkü günde balаны tarbiyaloo öte kıyın bolup, murunqa qaraganda bir qancha ese kıyın bolup kaldı. Tileke karşı. Mümkünçülüklerдің көптігіне, жеңілчілігіне қарабастан бирок кыйын болуп калды. Ошондой болса дагы Алла Таала биздин мойнубузга, ата-эненин мойнуна чоң жоопкерчиликти жүктөгөндүктөн ар бир ата-эне өзүнүн баласыны жакшы жака тарбиялаганга милдеттүү. Ошондуктан Алла Таала Кур'ан-ы Керимде Qu anfusakum wa ahlikum nara, өзүңөрдү жана өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү азап тозокту, тозок отунан сактагыла деп буйрук кылган. Ушул темага бүгүн бизге сыйлуу, кадырлуу болуп келген коногубуз, устазыбыз Бактияр Шарапов устаз, кош келипсиз. Алла Таала сизге ыраазы болгон болсун, илимиңизге береке берип, пайдалуу болгон болсун. Устаз, бүгүнкү темабыз бала тарбиялоо туурасында болмокчу. Негизи эле тарбия дегенге кыскача токтолуп койсоңуз, андан кийинки немелерине кирсек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу жамаат, биринчиден Аллахка чексиз мактоолор жана пайгамбарыбызга салават жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала ар бирибиздин кылган ибадатыбызды толук менен кабыл кылып, пендечилик кылып, билип билбей кылган күнөөлөрдүн баардыгын түп тамыры менен кечирген болсун. Амин. Чынында эле Алхамдулиллахи Rabbil Alamin, бүткүл ааламды тарбия кылуучу, бүткүл ааламдын башкарып турган Аллах Таалага мактоолор болсун деп, Рабб албетте бул чыныгы тарбия кылуучу Аллах Таала. Сиз биздин баардыгыбызды ушундай ар кандай суноолорду жөнөтүп, ар кандай жакшылыкты берип дагы, күлдүрүп дагы, ыйлатып дагы сынап турган бул Аллах Таала тарбия кылуучу мына ошол Алла мени тарбиялап атат, мени сынап атат дейт, дин менен жашай турган болсок бактылуу болобуз. Анан жок, эмне мени кыйнап атат дейт болсоңуз, анда күндөн күнгө кайтадан артка кетесиз. Ошондон баардыгыбыз Аллахтын өкүмү Кур'андагы жана пайгамбар айткан хадистеги көрсөтүлгөн тарбия менен жашай турган болсок бактылуу болобуз. Устаз, тарбия дегенибизди эми азыр бүгүнкү күндө көрүп атпайсызбы? Интернет өнүктү, телефондун түрлөрү чыкты, ааламдашуу заман болуп калды. Бизге караганда балдарыбыз көп нерсени билип калды. Ооба. Ушундай учурда балдарга эң жакшы тарбия кайсы? Эң жакшы тарбия азыр балдардын колуна китеп карматуу. Балдардын колуна китеп карматуу. Үйдөгү таалимдерди көбүрөөк ата-эне өзү китепти кармап, ата-эне көбүрөөк китеп окуй турган болсо, бала дагы мына ошого үйрөнөт. Китептен сырткаркы нерсе менен бүгүнкү күндө тарбия эмес, балким тарбиядан көбүрөөк чыгып кетип аткан учуру. Allah разы болсун устаз. Тарбиянын дагы эң жакшы методун токтолуп кетсеңиз. Себеби азыр айтып өтпөдүңүзбү? Ата-эне өзү кылсын неме депчи. Ошого айтсаңыз, телефон менен көп балдар азыр ушул телефон менен алек болуп, ишиндеги оюндар менен алек болуп атат. Ошонун натыйжасында жанагындай жакынкы күндөрдө болгон жаман окуялар келип чыгып атат. Жанагы пандемия оору убагында жаман окуялар болуп кетти. Ушуга да токтолсоңуз. Чынында эле бүгүн тарбияда эң негизгиси бизде атабыз жакшы сөз айтат го. Аялды башынан, баланы жашынан депчи. Жашынан тарбиялашлык үчүн ал эми эле чоңоюп келаткан учурда ата-эне өзү балага бизде чоңдордун тили башка, анан жаштардын тили башка да. Жаштайга ошону эркелетип баштайбыз да. Кел, кака, жүр деп элечи. Жок, ошого деле чоң кишиге сүйлөгөндө эле сүйлөп, анан балдарга үлгү болуш үчүн ата-эне өзү көбүрөөк китеп окуй турган болсо, ата-эне көбүрөөк намаз окуп, ибадатты көбүрөөк кылып, бири-бириге жакшы сүйлөп, бири-бирине эркелетип, жакшы сөз менен чакыла турган болсо, бала баягы уядан эмнени көрсө ошону алат дейт го. Ошону көрсө ошону каратып анан келе берет да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы чынында эле конокторго барып отуруп каласың, башка жерге барып калсаң, атайын конокко чакырат, бирок телефон кармап отурат да. Сен чакырып алган, сен бир маселе айтайын, бир аят хадис айтайын десең, сени карабайт. Кеңири отурат. Неге чакырдың таң каласың. Үй бүлөгө барсаң, ошону бири менен биринин иши жок. Ошондон азыркы келген кесепеттин көпчүлүгү мына ошондон болуп атат. Үйдө таалимдин жоктугунан. Кече мисалы пайгамбардын сүннөтү үйдө таалим тилиптир да. Үйгө таалим тилгенде бул пайгамбардын сүннөтү бардык кырдаалга дал келет да. Пандемия болсун, карантин болсун, ачык эркиндик болот турган болсо бардык кырдаалга дал келет. Үйгө эле таалимди тилип алганыбызда
Talim deseler biz ne только dini kitaplar emas. Ошол эле математика, ошол эле физика, ошол эле химия бардыгын балдарга үйрөтүп үйдө талим болгондо биз кече карантинде эч качан кыйналбайт элек, өзүнү өзү асып алган балдарга биз себепчи болбойт элек да. Ошондон мен айтам, азыр балдарга китеп карматып үйрөтүш керек. Ал үйрөнүш үчүн эң биринчи ата эне өзү көбүрөөк китеп караш керек. Телефонду карап чукулайт болсо чынында эле бала деле кызыгат да. Бул азыр түшүнбөйт жаш бала жок. Бул деген чынга келгенде сенден дагы көп нерсени түшүнөт да. Ооба. Ишенбесең берип койсоң 6 айлык бала мынандай кылып отурат. Ооба. Карап отуруп өзүгө керектүү кызыктууну басып көрүп атат да. Болсо 6 айлык. Ондан түшүнөт дейсиң. Көп нерсени түшүнөт. Ошондуктан эң негизгиси ата эне өзү бекем болуш керек. Allah razı olsun ustaz. Dagı ушул тарбияга таасирлүү адамдар дагы тобулуп кетсе ustaz. Ата эне үйдө болуп атпайбы? Үйдөн чыккандан кийин анын чөйрөсү, анын тарбиясына таасир берип атат, анын досу таасир берип атат, ошол окуган жери, мектеби, медресеси, бул нерселер таасир берип атат. Ушул жерлерге дагы токтолуп кетсеңиз, ушул биздин жаш келечек муун жакшы тарбия алыш үчүн алар кандай иш кылыш керек? Жакшы тарбия алыш үчүн негизги баланы кошкондо, дегеле баланы бир жерге тапшырганда чөйрөсүнө караш керек. Ал жерденчи чынында эле. Азыр караңыз, 15 жаштагы балдарды 25 жаштагы балдарга кошуп кое турган болсоң, анын түшүнүгү бардык 15 жаштагылардан жогору болот. Келип туруп анан себеби эмне болду? Чоңдор менен жүрүп калды. Келип туруп 15 жаштагыларга мынандай кылыш керек десе, алар таң калат. Мына чоң атамдай эле сүйлөйт го депчи. Киши баш деп коет. Неге анын көргөзөрү кенен болду. Эми караңыз, кайсы бала дегеле адам баласы китепти көп окуй турган болсо, анын түшүнүгү бардык китеп окубагандардан жогору болот. Ошондон айта берет анан, силер кем чөнтөйсүңөр, какшап эле келатам, түшүнбөйсүңөр депчи. Неге калгандардын өзүгө теңегиси келбейт да, ал китеп окуп. Эми кимди Алла жана амниятсы пайгамбарыбыз менен байланыштырып кое турган болсоң, мындай түшүнүк эч жерде болбойт да. Ошончо эң негизинде жаш балдарды Аллах Таала көрүп турат, Алла билип турат. Сен мени алдашың мүмкүн, мен сени көрбөй калышым мүмкүн. Бирок пайгамбарыбыз Аллах Таала көрүп турат, билип турат. Пайгамбарыбыз ушундай үйрөткөн деп туруп, ошону көргөзүп кое турган болсоңуз, болду. Жаш бала ошол Алла көрүп турат деп чоңое турган болсо, ата энеси карап турабы, ата энеси бир жака кеттиби, анда аны кызыктырбайт да. Алладан коркуп туруп, өзү ошон менен тарбия болгон, ошону менен чоңойгон, ошону менен ал эмне кылган, өскөн, буюрса, бул ата энесиге дагы, калган коомго дагы пайдасы тиет деп ойлойбуз. Allah razı olsun. Ustaz, эми жанагы окуяларды дагы айтып кетпедиңизби? Оору, пандемия убагында жанагындай жаш балдар астына алгандар көп болду. Ушул жерге токтолуп кетпейлик ustaz. Себеби бир эле көрүнүш болгон жок да. Бир нече болуп кетти да. Өзгөчө жаштардын арасында. Ушул жерге токтолсоңуз, эмне себептен адам жаш балдар ушундай болушу мүмкүн? Себеби ата эненин, мен айыпты ата энесине коет элем, ата энесинин туура эмес тарбиялагандыгы өзгөчө мына шаар жериндечи. Айылда жакшы, Кудайга шүгүр. Бир тууган бир эле бөлмөдө жата берет. Азыр бизде өзүнчө өнүгүп кеттикпи, же болбосо кандай болуп калдык? Айтор баланы өзүнчө бир бөлмөгө бөлүп койдук, кызды өзүнчө бир бөлмөгө бөлүп койдук. Өзү булар бир тууган эле, бирок үйдө бөлүнүп калды, бири-биринин бөлмөсүгө кирбей калды да. Экөө бири-биринин бөлмөсүгө кирсе урушуп атат. Эмнеге мен кирдим? Ата энеси дагы бир тууган кеңири жашай бер дегендин ордуга, анан эмнеге өзүң ал жака киресиң? Кирбе да депчи. Мына ошонун негизинде болду. Балдарды тарбиядан чыгарып алдык, телефонду колуга берип койдук. Мурда пандемиядан алдың, өчө телевизоруңду, ал китебиңди дейт элек. Байпай телефонду дейт элек. Азыр өзүбүз телефон алып бере албасак, өзүбүздүн телефонубузду берип койдук да. Мына оку деп. Ол караган деле жокпуз. Чын окуду, жалган окуду, 1 саат макул окуду, калганын бааны ошону карап отурат да. Анын ичинде эмне деген нерсе гана жок. Баардыгын карап отурат. Эми бошодо телефон, кел алып кетейин деп карасаң, заряды түгөп калган. Кайрадан сайып кой дейсиң, кеттиң. Кегечең ол дагы ошонун ичинде да. Ошонун негизинде балдарды бир канча тартиптен чыгарып алдык. Кайрадан эми тартипке келеби, келбейби? Аны үчүн ата эне көп мээнет кылыш керек. Ата эне аларды чынында эле бир тууган кылып тарбияласын. Туура шариатта келген, кызды бойго жеткенден кийин өзүнчө бөлүш керек жатаканасында. Бирок бир ото эле бөлүп, мана бөлмө сеники деп берип койбо ага. Мана бөлмө сеники деп балага дагы берип койбо. Мына айылда карасаң, бардыгы бир эле төшөк жаап коет, бири-бириге сиңишип калган да. Бири-бириге чындап эле бир тууганым деген мээримдүүлүк бар. Шаар жергесинде андай нерседен алыс болуп калат. Ошондон бир тууганга болгон мээримдүүлүк жок. Аны менен
эртерээк эле урушуп кетип, манал манандай кылды десе, ата-эне дагы, экөөң бир туугансың. Бизде бир кичинебизде ушинтип үйрөтүлдү. Бок, урушмай жок депчи. Азыр андай нерсе болбой калды. Ошон үчүн карасаңыз, бир тууганды союп салды деген, бир тууганды өлтүрүп салды деген, бул эмне деген шумдук да? Эмне деген шумдук? Ошон үчүн эң негизги көйгөй ушул болуп атат. Ошондон ата-эне көбүрөөк балага көңүл буруп туруп, ал неменен алек болуп атат, неменен чоңоюп атат караш керек. Азыр чынын айтканда, кечиресиз, ыйлабай жүрсө болду болуп калды да. Карап кой, ыйлабай ойноп атат, болду, ол неменен ойноп атат, ким менен ойноп атат, эмнени көрүп атат, неменен алектенип атат, жок. Болду, курсагын тойгозуп кайт болду, эми ойной бер. Неменен ойноп атат, карабай калдык да. Ошон үчүн ал балдар эртеңки күн биздин келечегибиз. Эртең сиз карасаңыз ошон колдо каласыз. Караң, я Алла, ана партияда карасаңыз, бүгүнкү күнү ата-энесине жетелеп жүргөн балдарды көрбөй калдык да. Балким ит жетелеп жүрөт да. Балким ит жетелеп жүрөт да. Итти дагы карасаң ит экен да, итти дагы караш керек экен да, туурабы деп коюпчу. Ата-энеңди ким карайт? Урматтуу тууган, кыргыз кызы эмес, козусу дагы көчөдө калган эмес. Бозу дүн ичинде эле жашап келдик го, Уyu бул жагыда, эшеги бул жагыда, козусу бул жагыда, сыйыра турганбызда күл төгүп, тос деп күлдү төгүп коюп туруп эле. Анан бүгүнкү күнү кабат үйгө келгенде батпай калдыкпы. Бөлмө-бөлмөлүү үйлөргө батпай калдыкпы. Албетте бул деген ортодогу бир туугандык, бири-бириге сиңбегендик. Бул деген жашыдан тарбия болбогондук. Ырайым меримдүүлүк жок тең. Ырайым меримдүүлүк жок. Демек бул жерде устаз эң чоң көйгөй бул ошол бир туугандардын ичинде, үй бүлөнүн ичинде бири-бири менен болгон мамиленин суздугу. Албетте, ушунун натыйжасында бүгүнкү күндө ушундай окуялар болуп кетип жатат да. Алла таалам баарыбызды мындай жаман нерселерден сактаган болсун. Жана балдарыбызды жакшы тарбиялаганга, жакшы жака тарбиялаганга Алла таалам өзү жардам берген болсун. Дагы бир нерсеге токтолуп кетсек устаз. Ушундай баягы жаш балдардын жаман жака баргандыгынын дагы бир себеби устаз, ошол жаш балдардын ичинде руханий ачкалык, жоктук, боштук болгондуктан бир себеп эмеспи? Сөзсүз. Өзгөчө жанагы өзүн аскандарчы. Албетте, Келечектен, жашоодон үмүтүн үзүп, өзүнө аса алгандарчы. Мындай да, Аллах Таала адам атабызды жаратып туруп эле бейишке киргизди. Бейиш демек рахат да. Мындан билсең болот, ар бир адам баласы рахат менен гана жашаш керек. Рахатсыз жашоо мүмкүн эмес, акылга дагы сыйбайт. Бирок ошол эле рахат экиге бөлүнөт. Руханий рахат, анан нафсаний рахат да. Адам баласы эң биринчи Куран окуп, руханий рахат, намаз окуп, руханий рахат, дуа кылып, руханий рахат, китеп окуп, руханий рахат алыш керек. Эгер муну албай турган болсо, анда Алла сактасын, бул эми күнөө кылып рахат алат. Нафсаний рахат ал да, күнөө кылып. Кандайча эң жөнөкөй жолу туалеттин ичиге кирип дагы насвайды ушундай ташап кайфте отурат да. Туалетке киреткен соң оозуңа конфет салып кир десең, жек көрөт. Молдо дагы ушинтип сүйлөйбү депчи. Конфетти адамдар дасторконго коёт, конокко коёт, келиңиздер, алыңыздар деп отурат. Кудайга шүгүр Кыргызстанда айланып чыктык, бирок эч жерде көргөн жокпуз. Дасторкон салып, насвайды тизип коюп, кана молдоке баштап бериңиз дегенди көргөн жокпуз да. Муну эмнеге айтып атам? Руханий рахат болбогондон кийин нафсаний рахат. Нафсаний рахат барып туруп мына ошого нерсеге жеткирип коёт да. Адам баласы чынында эле руханий рахат болбосо, бул дене эки денеден турат да, тышкы дене, ички жүрөк. Тышкы дене топурактан чыккан нерсе менен, топурактан жаралган, топурактан чыккан нерсе менен тоёт да. Алма өрүк бардыгын тоюп чоңое берет. Бирок рух ачка болгондуктан кийин буга ааламда эч нерсе жакпай калат. Ар бир нерсени кылып көрдү, болбой калат. Эми шайтан не дейт? Асып алып өлсөң эле кутуласың дейт. Жок, өлсөң кутулбайсың, кайра өлсөң тутуласың. Анан ички дүйнөсү ачка болгондуктан аны түшүнбөй жатат да. Ошон үчүн анан мен ушинсем эле кутуламбы? Мен ушинсем эле болдубу? Мени көрбөй калсаңар эле болдубу деген кыска ойлукка алып келип туруп, анан ошол ишке барып атат да. Демек, ошол жаш балдарга биз жашынан руханий азыктык дагы беришибиз керек. Сөзсүз. Алла таала менен болгон байланышында, келечекке болгон үмүтүн ашырыш үчүн дагы ал адамда жүргөндө ишенич, иман, жашоого болгон көз караш жакшы болуш керек да. Сөзсүз. Демек, ыйманына дагы буну ошол баланын жеген ичкенине, кийимине кандай көңүл бурсак, иманына дагы ошондой көңүл буруш керек. Сөзсүз, иманга көңүл буруш керек. Иманга көңүл буруш керек. Анан бул нерселер вактынчалык нерсе да. Баягы байлык колдун кири деп коет го. Кээде болот, кээде болбойт. Бул нерсе урматтуу тууган, бар болсо дагы, жок болсо дагы, эгер бияк ток боло турган болсо, руханий байлык бар боло турган болсо, инсан бул баягы бар да көппө, жок чөкпө деген нерсе ошондо пайда болот да. Эгер руханий ачка болгондуктан кийин жок,
бар бола турган болса эч кимди теңебей кылат. Жок болгондон кийин анда болду, мен керегим жок экен деп туруп, каалаган ишини кылып калат. Алла таала ыраазы болсун устаз. Амин. Балдарыбызды ушундай жакшы жакка тарбиялап, жамандыктан сактаганга Алла таала насип кылган болсун. Амин. Телефонда айтып кеттик, интернетте айтып кеттик. Ушул жерге дагы токтолуп кетсеңиз, жанагы оюндардын дагы таасири жаман болуп атпайбы? Жалаң атышкан оюндар, союшуп аткан оюндар, жана кумар ойногонго киргизип кете турган оюндардын көпчүлүгү дагы жаман таасир берип атпайбы? Ушул жерге дагы токтолуп кетсеңиз, ата-энелерге дагы ошо балдарга эмне кылышыбыз керек? Чынында эле ата-эне бүгүнкү күнү бизге арыз түшкөнү көпчүлүк аялдар айтып, мен күйөөм өзү ошол оюндан чыкпай калды дейт. Чынында эле, я Алла, бүгүнкү күнү көйгөйлүү нерсе, эркек өзүнүн ар намысын, эркектик ар намысын жоготту, аялдарыбыз уяттуулугун жоготту. Азыр балдарын эмес өзүнө көңүл бурбай калды. Эми бала көргөнү кылат да. Ата-энеси караса ошондой эле жатат, ушул кызыктуу экен деп турчу. Сенесизби, ушундай бир үй менен көрдүм, эки жерде болуп алып туруп атыш ойноп атат. Ата балабы же аялы менен? Бир тууган. Мен көргөнүм бир тууган, чоң акасы менен иниси, эки жерде отуруп, сен каякта жүрөсүң, ат беракка, анактан атпайсыңбы депчи. Я Алла, ушунчалык бош калдыбы дейсиң да. Ушунчалык бош калдыбы депчи. Өкүнүчтүү, эми туура акыйкатты биз айтпай атабыз, биз жеткирбей атабыз. Эгер алар дагы динди туура түшүнүп калат болсо, анда Курандан баш көтөрбөй калат эле, анда намаздан баш көтөрбөй калат эле, андан калган адамдарды жакшылыкка чакырып, ар бирөөсү көчөдө жүрүп калат эле да. Ошондуктан эми кемчиликти албетте биз өзүбүздүн мойнубузга алуубуз менен биргеликте аларга дагы Аллахтан сурап дуа кылып кетебиз. Алла ийгилик берсин деп. Алла таала ыраазы болгон болсун, илимиңизге береке берген болсун. Балдарыбызды жакшы жакка тарбиялап, ийгиликтүү тарбиялап, ушул мойнуңузга жүктүргөн аманатты аларга туура тапшырып бергенге Алла таала насип кылган болсун деп Алладан сурап кетелик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Алла таала баарыбызды жаман сөздөн, жаман көздөн сактаган болсун. Балдарыбызды жакшы тарбиялаганга өзү насип кылган болсун деп Алла тааладан сурайбыз. Кийинки берүүдөн кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.